Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Мамлекеттик кызматка барган көпчүлүк адамдарды карап туруп таң каласың. Кылып жаткан кыймыл-аракеттеринен эле кызматка кандай ниет менен барганын дароо түшүнөсүң. Президент Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин жанында такыр башкача адамдарга айланышат дагы, өздөрүнчө каалаганда такыр башка адамдар. Чыныгы эки жүздүүлүктүн, чыныгы уятсыздыктын үлгүсүн ушул айрым жетекчилик кызматта отургандардан көрө аласың. Кылып аткан ишинен дайын жок, качан Ташиев же Жапаров бир нерсе демейинче өздөрү билип кызматтык милдеттерин чуркап аткарып жүргөнүн деле көрүү мүмкүн эмес. Элеп отурган креслосун өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн гана колдонуп, дагы эле ошол мурдагы психология менен тагыраагы бул кызматта турганымда максималдуу түрдө өзүмө байлык топтоп, өзүмдүн жашоомду жакшы жака өзгөртүү үчүн болгон күчүмдү жумшап алышым керек. Бул кызматта канча отурам да канча жок деген принцип менен күн өткөрүп жүргөндөрүн көрүп, наалат гана айтасын адам. Баарынан кейиштүүсү президент баш болгон жогорку бийликтеги команданын тынымсыз, бир саатты дагы текке кетирбей, элдин, мамлекеттин пайдасына өлкөнүн келечеги үчүн бир маселени болсо дагы чечип калалы деп аткан аракеттерине чындап кол кабыш боло албай жаткан ошол жетекчилердин уятынын, намысынын жоктугунда. Коррупцияга каршы күрөшүүдө дагы, кызматтык милдеттерди аткарууда дагы бул жетекчилер көз боемочулуктан эч эле арыла албай жүрүшөт. Булар үчүн маселе кантип жемкорлукту чындап жоюу эмес, кантип Жапаров менен Ташиевке билдирбей жеп калсам дегенде турат. Мындай кылып жесем билбей калабы же башкачараак кылып жесем билбей калабы деген гана түйшүк. Ошон үчүн күн алыс көзүнө кара менен тосулган сүрөттөр менен альфа кууп барып баса калып кармап жаткан видеолор атайын кызмат тарабынан чыгарылып жатат да. Же булар арам тамактыгын токтотподу, же жөн эле шустрый боло бербестен кызматынан кетип түгөнбөдү. Ала берет, кармай берет, куса берет. Демек, булар мамлекеттин президент менен УКМК төрагасынын кыргыз элинин номер 1 душмандары болбогондо анан эмне? Батырлары беле. Камчыбек Ташиев акыркы учурларда жергиликтүү жетекчилерге бир канча ирет ачык эскертүүлөрдү берип, көздөрүн чоңураак ачуу керектигин байма-бай эскертип жатат. Эгер мындай сөзгө дагы ойгонуп өздөрүнө келе алышпаса, акыбети өтө аянычтуу болору турган кеп. Жогорку бийлик органдары президентибиз баш болуп күнү түнү иштегени менен ылдыйкы слойдогу ушул орто жана ылдыйкы деңгээлдеги чиновниктер иштебей атасыңар. Эгерде иштебесеңер жоопкерчилигиңер каралат. Иштебесеңер орунду бошоткула, элге кызмат кылам деп чуркап иштейм деген адамдар келип иштеш керек. Жөндөн жөн орунду кармап отуруу болбойт. Жеке проблеманы чечкенди токтоткула. Жеке проблема чечилбесин, элдин проблемасын карагыла. Эл нааразы болсо, ушул төртөөң жооп бересиң. Губернатор, прокурор, начальник УВД и начальник ГКМБ. Облустун эли нааразы болсо, төртөөң жооп бересиң. Кайсыл жерде элде кайсыл бир проблема чыкса, жети барышыңар керек, чечишиңер керек. Сөзсүз түрдө жогору жактан карап туруп биз указание берип отурбашыбыз керек. Урматтуу эл журт, маалыматтарды бизге берип туруңуздар. Кайсыл жерде эмне жасалбай атат, туура эмес жасалып атат. Ошол жергиликтүү бийликтин жетекчилери туура эмес мамиле кылып атат, бизге айтып туруңуздар. Биз аткарууга милдеттүүбүз. Президентибиз дагы алдыбызга ушундай тапшырманы коюп атат. Жерлерге барып, элдин алдына сулуу көз болуп керне бербестен, элдин проблемасын чечкиле деген тапшырманы коюп атат. Элдин проблемасын чече албайбы? Ким болсо дагы жумуштан кетсин деп атат. Элдин проблемасын чечкен адамдарды алып келели деген ушундай бир тапшырмаларды президентибиз коюп атат. Мамлекетте Кудайга шүгүр, акча бар, бардыгы бар. Только жергиликтүү бийлик органдары иштей керек. Чурка кыласыздар ошого. Макулбу? Чурка кылап, бутугар тийбей чуркаш керек. Мына бул жерде ушундай 11 гектар жердин бесхозный болуп жөндөп жатканын мен азыр биринчи келип көрүп атам. Муну ушуга чейин аким эч нерсе кылган жоксуң, сен жүрөсүң. Так, губернатор кана, губернатор жүрөт. 11 гектар жер жөнө жатат. Элдер болсо могул жерде эч кандай инфраструктурасы жок булардын. Жергиликтүү бийлик органдарында иштегендер, айыл өкмөттөн, акимчиликтен, губернаторларда иштеген кызматкерлер, ошол жетекчилери, ар бириңиздер кылган кызматка жооп беришиңиздер керек. Мурдагыдай жөн эле кызматты ээлеп олтуруп, 1 жыл, 2 жыл олтуруп, дагы жылып кетемин, же ошо олтурган жерде мен өзүнүн жеке кызыкчылыгын чечемин деген максаттардан алыс болушуңар керек. Кызматка келдиңби? 1 күн иштейсиңби? 10 күн иштейсиңби? 2 жыл, 3 жыл иштейсиңби? Колдон келишинче берилгендик менен мамлекеттик кызмат кылып коюш керек. Убакытты кетирбеш керек. Убакыт мына тез өтүп атат. Мына биздин келгенибизге дагы жаңы бийликтин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич келгенинде дагы баш болгон командасын келгенине 3,5 жыл убакыт болду.
Туура көптөгөн жумуштар аткарылды. Стабилдүүлүк маселелери чечилди, коргонуу маселелери чечилди. Бирок мамлекетти өнүгүү маселесине өтүшүбүз керек мындан ары. Жерлердеги баардык ушул элге керектүү жөнөкөй карапайым эл журттун маселелерин чечүүгө өтүшүбүз керек. Жетекчилердин баары эле жаман болуп калган жери жок албетте. Бирок сөз алардын арасындагы ушундай катмардын көптүгү жана алар өздөрүн оңдой албай жатканында болуп жатат. Эмне менен алектенип жатышканы болсо өзүнчө бир чоң тема. Мына ошондуктан кайсыл жерде болбосун, элдин кандай гана маселеси болбосун, же президент Жапаров айтып тапшырма бериши керек, же Камчыбек Ташиев көзгө сайып көрсөтүп, бир экөөсүн мыйзам менен жыга чаап, анан бир жыйынтык чыгарыш керек. Андайга жол бербей эле өздөрүнүн каалоосу, баамы, аракети менен деле кызматтык милдеттерин аткарып, эл менен дайым байланышта болуп, маселелерин чечип, колунан келбесе жогорку жактарга кайрылып, чечүү жолдорун сунуштап турса болбойбу деген гана сөз. Акылы бар жокко жетет. Өзү үчүн кантип акча жасаш керек, бирөөнү кантип интрига кылып, жамандап, шыбап, подстава кылып кызматтан кетирип, өзүнүн кишисин кантип алып келиш керек экенин, кантип уурулук кылыш керек экенин өтө жакшы билишет дагы, анан кантип ушул кызматтык милдеттерин туура так аткарып коюуну билбей калышмак эле. Андай эмес албетте. Ошондуктан урматтуу жетекчилер, бул сөздөр сизге тиешелүү экенин же тиешеси жок экенин жүрөгүңүз өзү эле сизге сездирип турат. Сизди кыргыз элине кызмат кылсын, кыргыз элин өлкөсүн өнүгүп өстүрүүгө чуркап жүрүп кызмат кылып, жыйынтыгын чыгарып, келечекти курууга күчтүү, бай, тартиптүү, ынтымактуу, адилеттүү мамлекетти, коомду курууга салым кошсун деп кызматка атайын дайындашканын бир минут ага дагы унутпаңыз. Отурган креслоңуз болгону жараткан сизге азыр аманат кылып буйруган гана орун экенин, эртең сөзсүз ар бир демиңиз үчүн, элиңиз үчүн сөзсүз түрдө жооп берериңизди эсиңизге бекем түйүп алыңыз. Опералер көрбөй калышы мүмкүн, билбей калышы мүмкүн, же сиз менен табакташ болуп алып, көз жумуп коюшу мүмкүн, же кызматыңыздын күчү менен же башка жолдор менен жемкорлугуңуз, уурулугуңуз бүгүн билинбей калып жаткандай сезилип жатышы мүмкүн. Бирок бул болгону бүгүн гана ушундай сезилип жатканын. Бирок эсеп сөзсүз түрдө жүргүзүлөрүн жана элдин акысын, кызматтын акысын, уурулугуңуздун акысын, жемкорлугуңуздун акысына сөзсүз жаза аларыңызга бөркөңүздөй ишенип коюңуз. Мамлекеттик кызматта иштеп туруп, коррупцияга айланган, коррупцияга байланышкан, кайсыл бир иштер жасай турган болсоңуздар, бардыгыңыздар катаал чараларга туш болосуздар. Мурдагыдай тааныш тамыр, жердешчилик, тууганчылык, достчулук деген жок. Ким мамлекет кызматта иштеп, ушул коррупцияга аралаша турган болсо, президентибиздин тапшырмасынын негизинде ар бириңиздер жоопко тартыласыздар. Ошондуктан мамлекеттик кызматка келип иштээрдин алдында ойлонгула. Ар бириңиздер ойлонуңуздар. Мындан ары чара өтө каттуу колдонулат. Муну эсиңерден чыгарбагыла. Биз азыр кызматта иштеп атам, эртең кетип калсам билинбей калат дебегилегин. Кууп жүрүп болсо да артыңардан жазалайбыз. Урматтуу менин коллегаларым, силерге мен ушул жерде ачык айтып койгум келип атат. Бул жөнөкөй гана силерге болгон эскертүү. Саясат менен алышып жүрүп, элди саясат менен алек кылып коюп, өздөрү билгенин кылып жүрүп, буга чейинкилер Кыргызстаныбыздын өнүгүү темпин башкаларга салыштырмалуу өтө төмөн деңгээлге түшүрүп салганын баарыбыз айтып келебиз. Эми акыркы жылдары өлкө ичиндеги толгон токой проблемаларды чечүүнүн үстүндө тынымсыз аракеттер көрүлүп жатканы дагы чындык. Кайсыл аймакка барба, жол курулушу, мектеп, балдар бакчасынын курулушу, оорукана, аэропорт, стадион, кыскасы сөзсүз бир нерсе курулуп жатканын көрүп турабыз. Эч нерсе курулбай кароосуз калды деген аймак жок. Демек мамлекетти тегиз бойдон алдыга карай жылдыруу аракети жүрүп жатат. Ушундай учурда баарыбыз биргеликте мүмкүн болушунча тезирээк өлкөбүздү өнүктүрүп, кура турганын куруп, буза турганын бузуп, туруктуу өнүгүү жолуна түшүп, мигрант болуп жүргөн мекендештерибизди тезирээк Кыргызстанга келтирип, бири-бирибиз менен урушуп талашпай, бир муштумга биригип, уул кыздарыбызды жакшылап окутуп, билимдүү кылып, чет мамлекеттердин жакшы жактарын алып келип, талыкпай эмгек кылып, дүйнөдөн артта калбай татыктуу, күчтүү мамлекетке айланып алсак кандай жакшы болмок. Кандай болсо да ынтымактуу, биримдиктүү, бири-бирибизди колдоп, кубаттаган, Кыргызстаныбыз үчүн деп баарыбыз колубуздан келген салымыбызды кошуп турсак, мыйзамдарыбызды сыйлап, таза, тыкан болсок, көз боймочулукту токтотуп,
элдин убалынан коркуп жашасак, баары жакшы болот деп ишенебиз. Ыйык курман айт майрамыңыздар майрек болсун. Жараткан жүрөгүңүздө кандай жакшы каалоо тилектериңиз болсо, баарын кабыл кылып, ойлогон ой максатыңызга жеткирсин. Саламатта калыңыз.